Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар мына Кудай буйрса жаңы жыл дагы келди, 2025. 2025 жылдан баштап эки мыйзам күчүнө кирет. Ошо боюнча кыскача токтолуп мекендештерге айта кетели. Анан сөз баштарынын астында сөзсүз түрдө биздин ссылканын астына кирип Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube токтолду, VPN менен эле көрүүгө мүмкүнчүлүк болуп калды. Ошон үчүн бүт видеонун баарын тең, жаңылыктын баарын тең биринчи Telegram каналга жүктөбүз. Анан башка социалдык тармактарга жүктөп турабыз. Ошон үчүн Telegramга барыбыз көчөлү мекендештер. Урматтуу мекендештер, эки мыйзам. Биринчиси болсо 1 январдан баштап күчүнө кирди. Бул Россия Федерациясына эгерде сиздер частный визит деп кирсеңиздер, болгону 1 жылдын ичинде, календарный жылдын ичинде 90 күн гана жүрө аласыңар. Андан ашык жүрө албай каласыңар. Эгерде силер ишкер болуп Кыргызстанда жашап туруп Россияга улам учуп келип кайра учуп кетсеңиздер, 1 жума жүрөсүңөрбү, 1 ай жүрөсүңөрбү, иш кылса 1 жылдын ичинде 90 күндөн ашык жүрө албайсыңар. Ошону эске алыңыздар мекендештер. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз тыйын которобуз. Ошону утуш менен которуңуздар. Кыргызстанда банк компаньон жакшы акция уюштуруп жатат. Тыйын которгондордун 2 айда бир жолу 20 кишиге 50 000 рубльдан акча утушка берип атат. Андан тышкары 25 жылы ким көбүрөөк акча которсо, Бишкектен бир бөлмөлүү баатырды ойнотуп утушка берип атат. Балким ошо баатырдын утуучусу сиз болуп каласыңар. Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегийден которсоңуздар болот. Мир привилегий приложениясы мекен деген промокод кирсеңиздер, дагы жакшы пайыз менен которосуңар. Эң негизгиси Кыргызстандан банк компаньондун же картасына, же кошелегуна тыйын түшүш керек. Туугандарыңызга айтып коюңуздар, утуш менен которуңуздар. Ошол себептен биринчи же учеба деп кириңиздер, цель въезда, же болбосо работа деп кириңиздер. Работа деп киргенден кийин сөзсүз түрдө эмгек келишимин түзөсүңөр. Ошонун негизинде узартып, регистрацияны узартып, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу жүрүп иштеп жүрө бересиңер мекендештер. Экинчи мыйзам болсо 5 февралдан баштап күчүнө келет. Бул мыйзамда болсо Орусияда мурда сот депортация выдворение кылганда соттун чечими менен кылып туруп анан депортация выдворение кылчу эле. Азыр болсо полиция кызматкерлерине мүмкүнчүлүк берип койду, шарт берип койду. Полиция кызматкерлери өзү базадан текшерип туруп, эгерде чет элдик жарандын документтери туура эмес болсо, ошо өздөрү депортация выдворение кылганга толук укугу бар. Ошол себептен бул мыйзам да күчүнө келди. Андан тышкары үчүнчү мыйзам чет элдик жарандардын балдарын окууга киргизгенде сөзсүз түрдө орус тилин билүүгө талап коюп, буга Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин кол койду, жарлыкка коргойду. Ошол себептен мыйзам күчүнө кирди. Буга да баш ийиш керек мыйзам болгондон кийин. Ошон үчүн балдарыңар эгерде окууга тапшырардын астында, мектепке берердин астында орус тилинен бир сыйра курстарга жөнөтүңүздөр, орус тилин үйрөтүңүздөр, же болбосо репетитор алып туруп, үйрөтүп, ошо окуу жайга тапшыртыңыздар. Себеп деген башкача жол тилекке каршы азыр жок. Эми 2025 жылы биздин мекендештер Россия Федерациясында кескин төмөндөдү. 2024-төн баштап 25 төмөндөдү. Жакында эле тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев пресс-конференцияда айтты, Россия Федерациясында 650 000 жарандан биздин мекендештер 350 000 жаранга чейин төмөндөдү. Бул 2 эсе төмөндү. Буга себеп биринчиден Россия Федерациясынын миграция жаатында жанагы орчундуу кабыл алынган мыйзамдары биринчи депортация болуп атат, массалык түрдө аны баарыбыз эле белгилүү көрүп атабыз. Аэропорттон кээ бирөөнү киргизбей атат. Экинчиси болсо Кыргызстанда деле жумуш орундары пайда болуп, көп мекендештер ошо Кыргызстанга кайтып, ошол жактан эмгектенген учур да болуп атат. Эми 2025 жылы Кудай буйрса көңүлдүү силер менен жакшы өткөрөбүз деген ниеттебиз. Ошол себептен жакшы жаңылыктар болсо айтканга аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, анан кийин реклама жарнама катары айта кетейин. Эгерде муктаж болсоңуздар, документтериңер туура эмес болсо, акчаңар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, чек арага чыгып келүүгө биз жамаат менен иштешип жатабыз. Волгоградский проспекте 4-выходта. Телефон номерлери айта кетейин. +79 155 55 58. Экинчи номери болсо +79 144 44 45. Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Сак саламат болуңуздар. Жаңылыктар болсо айтып турабыз мекендештер. Görüşkünçe.